Достор салам, биздин Ден сак мамиле жабык чөйрөбүздө китеп клубубуздун башталганына биринчи ай болду. Анан бул айга август айында Делбирим повестин Чыңгыз Айтматовдун тандадык элек чогуу окуйбуз деп YouTube'дан бир канча аудио китеп окугандардын үнү жакшы коңурусун тандап, анан силер менен бөлүшкөм. Баарыңар угуп чыктыңар же балким үйүңөрдө китебиңер болсо окуп ой жүгүртүп көрдүңөр деген үмүттөмүн. Анан буга чейин дагы биздин төмөндө азыр ушул видеонун астында бөлүшүп коем. Биздин шилтемеде атайын чат группада ачтык элек. Анан ошол жерде окугандар өзлөрүнүн ойлорун, негизги конспекттерин дагы бөлүштү. Аларды дагы барып көрүп коюңарды сунуштайм. Анан айдын жарымы болуп акыркысы калган кезде, акыркы 10 күндө дагы бир сыйра талкуулаганга жетишели деп анан ушул видеону силер менен бөлүшүп атам. Делбирим повестин мен Кыргызстанга барганда 5-6 кыргызча китеп ала келип, анан ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан да ала келдим эле. Себеби мен кыргыз тил сабагынан олимпиадага катышкам, мектепте окуп жүргөндө деп силерге дайыма эле айтып жүрчүмүн. Анан журналист болгум келген кыялымдын үстүнөн иштейм деген үчүн. Анан биз 10-11 класста даярданып атканда кыргыз адабиятындагы көрүнүктүү китептердин баардыгын бир убакта, кыска убакта окуп бүткөнгө аракет кылганбыз. Анан баарын окуп жетише албагандарымды, мисалы жаңылбасам, Делбирим биздин адабиятыбызда жок болуш керек эле, адабият китепти окугандардын ичинде. Анан ошондо жетишпеген китептерди мугалимдер айтып берип койду эле да. Анан жаңылбасам ушу Делбиримди анан деңиз бойлой жорткон ала дөбөт деген китебин жаңылбасам Кассандра тамгасын кошуп, анан менин кыргыз тил эжейим сен окуп жетишпейсиң, булардын баарын мен кыскачалап айтып берейин деп анан жанагы айтып берген эсимде да. Анан бирок айтып бергендеги таасир менен фильмин кичинекей кезибизде баарыбыз эле көргөнбүз, Ильязды билебиз, Мирбек Атабеков Ильяздын ыры деп ырдап жүрөт. Баарыбыз эле негизи сюжети кандай экенин билебиз, бирок өз алдынча талкуулап окуп көргүм келген да, аябай. Анан бул китепти атайын китеп клубун ачканыбыздын да эң негизги себеби адамдар башка адамдардын социалдык жандык болгондуктан башка адамдардын жашоосуна, ал адамдардын окуясы, стори деп коет го англисче, ошол сыяктуу башка адамдардын окуясынан таасирленип жашаган үчүн, мисалы 10 адамдын 9-у дайыма сүйлөшүп отурганда башка адамдардын тууралуу, ошолордун жашоолору тууралуу сүйлөшөт дейт да. Мисалы баарыбыз эле отурганда досубуз, тууганыбыз же дагы кесиптешибиз тууралуу же болбосо эле айланабыздагы кишилер, балким бир саясатчы тууралуу дайыма сөз кылабыз. Мына ушул адамдын табигаты ошондой дейт. Башка бирөөлөрдүн жашоосун сүйлөшкөндө аябай жакшы көрүшөт дейт. Мен баш болуп жакшы көрөм. Мисалы аны бизде Кыргызда ушак деп коебуз, бирок дүйнөдө ушакты дагы экиге бөлүп айтышат экен. Мисалы позитивдүү ушак, анан негативдүү ушак деп. Ушактап аркасынан жамандап дегенден сырткары дагы позитивдүү ушак болуп да эсептелет экен. Мисалы биздин отуруп алып Чыңгыз Айтматовдун жашоосун талкуулап атканыбыз же болбосо бул чыгармасын жазганда ушундай абалда экен деп атканыбыз же болбосо белгилүү бир дагы бир башка жазуучунун жашоосунан алган мисалдар менен чыгармаларын талкуулап атканыбыз же отуруп алып биз балким туугандарыбызды, ата энебизди ушул жабык чөйрөдө мисалы тааныштарыбызды, жакындарыбызды айтып атканыбызда бир кандайдыр бир деңгээлде ушак болот экен да. Мына ошон үчүн бизде биз ушак деген нерсени эле ушактап, анан аркасына жаман сүйлөп деген нерсени катары кабыл алып калганыбыз үчүн бизде мындай терс кабыл алат экенбиз да. Бирок ошон үчүн жана психологдор терапия катары көркөм чыгармаларды окуп, анан чыгармалардагы каармандардын жашоосунан өзүн көргөнгө аракет кылып, айланадагы адамдардын аракеттерин анализдеп, эмоционалдык абалдарын анализдеп отуруп, анан кандайдыр бир деңгээлде дагы бир мындай орусча айтканда осознанность, аңсезимдүүлүк келип баштайт дейт да, көбүрөөк түшүнүп баштайт дейт. Көпчүлүк учурда адам өзүңдү жакшы түшүнбөйсүң да, өзүң жасап аткан аракеттериңди анализдегиң келбейт. Кээде себеби өзүнө өтө өзгөчө, өзүмчүл болот да, адам өзүн эч качан күнөөлүү сезбейсиң. Анан ошон үчүн каармандардан сен кылгандай аракеттерди жасагандары сага кадимкидей өзүңдү мындай күзгүдөн көрүп аткандай сезим берет деп айтат экен да. Ошол үчүн да китеп клуб ачып, анан айда бир жолу жок дегенде психологиялык китептерден сырткары да көркөм чыгармаларды окуп туралы деген максатта ачканым дагы ошол да. Себеби дайыма эле психологиялык китептерди окуй бергенде тажайсың, анан бирок ушундай көркөм чыгармаларды окуп, анан ошонун ичиндеги каармандарды анализдеп, каармандардан өзүбүздү көргөнгө аракет кылып, жакын адамдарыбызды көргөнгө аракет кылып, бир эмоционалдык абалыбызды изилдегенде чоң жардам берет окшойт деп ойлоп калдым да. Анан Делбиримди биринчи тандаганымдын себеби Делбиримди окуп чыккандан кийин эми ушунчалык шолоктоп ыйладым. 2 күн окудум, анан 3-күнү күнү дагы боеп койгон жерлерим бар болчу. Анда ошол жерлерди барактап карап отуруп, анан кайра эстеп, жана орусча айтканда рефлексия кылганга аракет кылдым. Анан бул чыгарманын мага эң биринчи жаккан жери мемуар түрүндө жазылганы болду. Мен буга чейин дагы
дайыма постторду эле жазып айтып жүрчүмүн. Мындай жөнөкөй көркөм чыгармаларды окуганда, мемуар стилиндеги чыгармаларды окуган аябай жагат да. Эгер ичиндеги негизги каарман өзү айтып берсе, мындай бирөөнүн күндөлүгүн окуп аткан сыяктуу, анан ошол адамдын башына кирип алып окуп аткан сыяктуу болгон үчүн мага мисалы Жамиланын жакканы, Делбиримдин жакканы, мисалы Зура Соронбаеванын Астра гүлү менен Жапай розаларынын да популярдуу болуп кеткен негизги себеби, мисалы ошол эле Казат Акматовдун Мунабия Инстаграмда былтыр талкуулаган чыгармалары, ошолордун баардыгы мемуар стилинде жазылган үчүн мага да жаккан. Анан менин оюмча көпчүлүк адамга дагы жагат болуш керек. Окуганга жеңил, анан бирек эле каарман, анан адамдын ичине кирип алган сыяктуу да. Ошон үчүн Делбиримди биринчи эле жакканы мага ошонун ичинде 3 адамдын мемуары сыяктуу экен да. Биринчи өзү Чыңгыз Айтматов өзү жаш журналист катары, андан кийин эми айдоочунун баянына баштасак деп анан Ильяздын мемуары айтканы, анан эң акыркысы Байтемирдин жолчунун мемуарын баштасак деп андан кийинки Аселден кийинки чыкканда жолдошу Байтемирдин мемуары жазганда мага аябай жакты. Башын эле мисалы өзү эле жазып, анан ушундай Ильязга жолуктуп, ушинтиптир дебей, анан ичин аябай жакшылап структуралаганы мага аябай жакты да. Мага мындай жаңы калемгер, жаңыдан жазганды үйрөнүп китеп чыгарганга аракет кылып аткан жазуучу катары мага ошол аябай чоң сабак болду да. Мындан ары Чыңгыз Айтматовдун жазуучу катары берги айткысы келген окуялардан сырткары дагы стилине ушундай башка да чыгармаларын окуп көрүп, салыштырып көрүп, кандай структуралаптыр ошону да билгенге аябай жакшы болот экен деп ойлодум да. Анан бул чыгармада дагы бир жаккан жери каармандардын аз эле болгону аябай жакты да. Мисалы өткөндө бир Казат Акматовдун бир китебин окуп баштасам, ичинде биринчи башталганда эле 10-15 кишини жазып чыгыптыр да. Анан мен бул кимисинин жеңеси, кимисинин баласы дегендердин баарын окуп атып эле мээм кайнап калды да. Анан жакшы чыгармалар, башка тилде чыгармаларды окуп жүрөм. Ошолордо дагы эң жакшы, кызыктуу деп эсептелген чыгармаларда 5тен ашпаган эле бир характер бар да ичиндечи, каарман. Себеби мээңди ооруткусу келбейт. Ошол 2-3 эле адамдын айланасында, ошол 2-3 эле адамдын тажрыйбасы аркылуу сонун көп маалыматты берсе болот да. Анан мага ошол көбүрөөк жакын болот экен да. Балким башкалар дагы ар түрдүү көпчүлүк мисалы Арстан жанагындай фантастикада жаатында бир китептерди окуганды аябай жакшы көрөт. Ичинде аябай көп маалыматтар бар да. Мисалы мен алардын баардыгын сиңире албайм. Мисалы Дэн Браундун жана мисалы китептерин окуганды аябай жакшы көрөт. Мисалы ошонун ичине киргенде ичинде толтура каармандар бар. Анан каармандардан сырткары да детальдар бар да, эстеп кала турган. Мисалы мен ошонун баарын китеп окуганда мүмкүн болушунча мага азыраак маалымат менен окуян жакшыраак сүрөттөп берсе деп ошону жакшы көрөм. Анан ошон үчүн мисалы Чыңгыз Айтматовдун китептеринде мына ошол нерсе мага аябай жагат да. Делбиримде дагы ошондой экен. Анан Делбиримдин дагы бир башкача өзгөчөлүгү, биздин китеп клубка ачылып биринчилерден болуп тандалып, анан бизге жакшы мисал болуп берип атканын дагы себеби, китепте ар бир каарман өзгөчө Ильяздын сезимдерин укмуш жылаңач боюнча сүрөттөп бериптир да. Анан мага аябай жакты. Себеби мен Ильяз менен кошо жүргөндөй болдум. Жазуучулук кеңпейилдик, жазуучулук айкөлдүк деген дагы сөз бар да. Мен өткөндө бир подкаст болуп, кандай жазуучулар кандай ойлонушат, каармандарды кантип курушат деген сыяктуу нерселерди окуп аракет кыла берем да. Анан ошол жерде бир жазуучу, мемуар жазуучусу өзгөчө жазуучулук кеңпейилдик деген нерсени айтты эле да. Ушундай жазып атканда жазуучунун ичиндеги каармандын мисалы киши өлтүргүч болсо дагы, эң жаман болсо дагы дайыма эле 24 саат бою ал киши өлтүрбөйт да. Анын жакшы тараптары дагы болушу мүмкүн да, башка мындай күнүмдүк жашоосу дагычы. Мисалы ошону дагы аралаштырып сүрөттөп бере ала тургандай деген сыяктуу да. Мисалы бул жерде Ильязды китепти окуп бүткөндөн кийин же болбосо киносун көргөндөн кийин Ильязды өзүмчүл болуп, анан алып барып тоонун башына аялын баласын таштап койгон эле эркек катары дагы көргөзбөстөн башка жигиттик сезимдерин дагы аябай жакшы сүрөттөп бериптир да. Анан мен мындай эркектин ичине кирип ошончолук сезимдерин ойлонуп көргөн эмесмин, бирок мага ушул жерде Ильяздын ички дүйнөсүнө, бир эркек кишинин ички дүйнөсүнө да кирип көрүү аябай башкача сезим калтырды да. Анан Мухтар Шаханов, казак жана кыргыз элдеринин акыны, айткан турбайбы, ой пикир жана сезимдер жагынан сен ала тоону ашып өттүң, эми сен Чыңгыз Тоо деген жаркыраган аты бар эбересиң, ал жаңы бийиктиксиң деп. Ушул аябай сонун таамай сүрөттөп айтыптыр. Себеби Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы сезимдерди, адамдардын сезимдерин сүрөттөгөнү аябай өзгөчө, башкача болот экен да. Анан мен буга чейин айткан жазуучулук кеңпейилдик менен сүрөттөп бериптир да. Мага ошол нерсеси аябай жакты. Анан
Чыңгыз Айтматовдун дагы биздин коомчулукта мисалы Чыңгыз Айтматов тууралуу постторду, чыгармалар тууралуу аябай көп жазам. Анан мага аябай көп комментарийлерде, пикирлерде өзгөчө жана Твиттерде да айтып калышкандарын көрүп калам да. Анан Чыңгыз Айтматовдон башка да кыргыздардын укмуш жазуучулары бар. Анан англисче айтканда Чыңгыз Айтматов overrated деген сөз бар го, мындай ашырылып эле белгилүү болуп калган үчүн элдер жакшы көрүшөт, бирок андан башка да жазуучулар толтурат деп. Жана андан башка жазуучуларды деле толтура окуп көргөм, толтура чыгармаларын көргөм, бирок сезим сүрөттөө жагынан Чыңгыз Айтматов менимче баарын ашып түшкөн окшойт да. Себеби эмне үчүн Чыңгыз Айтматовду жанагындай жаман көрүп калышат? Чыңгыз Айтматов тууралуу терс ойдоо адамдар абдан көп. Себеби Айтматовдун чыгармаларын окуганда адам өзүн көргөн үчүн жана ичиндеги триггерлери пайда болот да. Мисалы эң жөнөкөй эле мен өзүмдүн жашоомдогу өзүмдүн бир сезимдерим тууралуу тажрыйбамды Инстаграмдан бөлүшкөндө мисалы ошондон триггер алышат да. Ошондон дагы мисалы мени жаман көрүшүп, мен алардын сезимдерин өзүмдүн сезим аркылуу сүрөттөп койгонум адамдын адам үчүн эң оор нерсе ичиндеги караңгылыктар менен беттеше алуу. Анан өзүңө ошол караңгылыгын мен өзүмдүн сезимим аркылуу сүрөттөп койсом, мисалы менин жини келип, все, отписка да болуп туруп кетишет да. Мисалы мени жек көрүп, ошол сыяктуу Чыңгыз Айтматов жазуучу болгондон кийин, блогер болбогондон кийин ага все, отписка сенден дей албайт да. Бирок эмнегедир ошол балким ошонун ичинен окугандар өзгөчө эркек кишилердин айтып атканын угат да. Мисалы Ильяздан өзүн көрүп калгандар кандайдыр бир деңгээлде Чыңгыз Айтматовду жаман көрүп калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн мындан кийин мындан ары да китеп окуйбуз. Анан китеп окуганда дагы каармандарды мүмкүн болушунча кандай айтсам, жазуучуну жектебей окуганды аябай жакшы үйрөнүш керек экен деп мен ушул чыгармаларын окугандан кийин ошондой дагы бир башкача бир сезимге келип калдым. Анан эми кебимди кичине кыскартып, китептин ичинде белгилеп алган фразаларды, анан мен эмоционалдык деңгээл боюнча кандай анализдер жасадым, ошолорду айтып берейин. Анан силер дагы балким китеп окуп атып белгилеп алган сүйлөмдөрүңөр бар болсо, кайсынысы жакты, ошол жерден эмнени түшүндүңүз, кандай сабак алдыңыз, андан сырткары дагы кандай кылса болот эле турмушта азыркы биздин тажрыйбабызда ошондой окуя болгондо сиз кандай кылат элеңиз, же болбосо айланаңыздагы адамдар кандай кылып койду да кандай кылса болмок экен деген сыяктуу анализдер жасасак болот экен да. Сөзсүз түрдө ойлоруңарды кайра бир сырадан жаңыртып жазсаңар болот. Менин оюмча бир аздан кийин мен бул китепти кайра бир сыра окуп чыгам, себеби белгилеп алган жерлеримди көрүп, анан кайра бир сыра ошол эмоцияларды сезип көргүм келди да. Анан дагы бир чыгармасы Чыңгыз Айтматовдун, мен өзүм да жакында каармандуу бир чыгарма жазайын деп аткам. Анан мен ошонун ичинде бир азындай бир эротикалык жанада жазсамбы деп ойлоп аткам да. Анан аябай мындай ачык сүйрөттөбөсөм да, бирок ошол нерсени жазсамбы деп ойлоп аткам. Анан Арстан экөөбүз бир аз мындай бир эмеде болчубуз да. Кыргыздар сени жакшы чоң жазуучу катары көрө элек, сен дагы чыгармаларың чыга элек, дароо жаман көрүп калбасын, балким ошондой сен анда кошуп ийсең деген сыяктуу болчу да. Анан мен анда кошпой эле койсомбу, бирок анда мен бул чыгарманы башка тилдерге которгондо да супсак болуп калат да, мен ошентип адам болгондон кийин ошол нерсени да көрсөткүм келип атат деген сыяктуу ойлорум бар болчу да. Анан бирок Чыңгыз Айтматовду көргөндөн кийин, китебин окугандан кийин эки жерде, мисалы Кадижа менен болгон биринчи түнүн, анан Асель менен болгон биринчи түнүн аябай сүрөттөп коюптур. Бир эки сүйлөм менен эле ошол толук процессти берсең болот экен деп мен аябай сонун тажрыйба алып, кандай айтканда лайфхак алдым да, үйрөндүм. Мисалы жазып койгон жери бар экен. Асман тарс жарылып күн күркүрөдү, дем кысып аба тумчуга түшүп, анан бороондун эпкини келди да алай дүлөө жамгыр шатырата куюп жиберди. Тынып турган көл чабалактай түшүп, аздан соң оор толкундар жээкке күршар уруна баштады. Быйылкы жазда алгач күн күркүрөгөн ушул эле. Асель экөөбүздүн да алгачкы түнүбүз ушул эле деп жазыптыр. Бир эле сүйлөм. Мен окугандан кийин ошол жанагы экөөнүн Аселди алып кеткенден кийин өзүнүн кимдин Ильяздын машинеси менен көлдүн жээгине барып жатышат турбайбы, анан ошол жерди элестетип, анан аябай бир кандайдыр бир деңгээлде бир эми адам болгондон кийин экөө биринчи болот, түнү болуп атат, анан ошол нерсени дагы мындай өзгөчө эсте калат го негизи барбырчы. Анан ошол сыяктуу ошол сезимдерди, ошол түндү да эскертип койгону аябай жакты да. Мисалы анан дагы мынтип айтканы бар экен. Бирок театрлардын толкундангандары жан эргитип кубангандары баары бир толкуган көл жээгинде кабинанын ичиндеги биздин толкундап жүрөк өрөпкүп кубанычыбызга жете албады го деп ойлойм. Ошол балет биздин сүйүүнүн баянын айткан өңдөдүм деп. Дагы бир салыштырып, анан ошол түндү, ошол бир романтикалуу кыял кеш бир түндү дагы аябай жакшы кооздогону бар экен да. Анан ошол экөө биринчи жолу чогуу болуп атканда Ильяздын айтканы дагы бар экен. Мисалы сени эч качан эч кимге кор кылбайм дейлбирим депчи. Анан адам бактылуу кезинде ушундай көп нерсеге сөз берет,
сөз бергенге кудурети жетет. Мен сени өмүр бою деп аябай ушундай чоң сүйлөп, чоң бир орусча айтканда обещание кылышат да. Анан башына кыйынчылык түшкөндө ошол обещаниялар эмне үчүн унутуп калабыз, эмне үчүн ошончолук адам алсыз болобуз да, айткандарыбыздын сөзүбүзгө тура албай калабыз деп анан ушул жерин окуганда дагы кадимкидей кайра кайрылып келип анан ушул сөздү аябай эстедим да. Сени эч качан эч кимге кор кылбайм Делбирим депчи. Анан өткөндө бир ошо жана бактылуулук философия, психологиясы тууралуу жана Psychology of Happiness дегенде жанагы позитивдүү психология деп коет го, позитив psychology, ошол тууралуу макалаларды окуп атканда дагы мисалы адамдар эмне үчүн жакшы жашоого көнүп калат дагы, анан мисалы ошол эле мисалы бир убактарда ашык болуп үйлөнгөн түгөйүнүн баркын билбей калат деген нерселерди изилдеп көргөнүмдө эме деп жазып коюшуптур болчу да. Жана экономикада дагы marginal utility деген нерсе бар го. Мисалы ар бир нерсенин экинчиси, мисалы бир өөлө суусап турганыңда бир стакан суу ичкениңде ошол суунун баалуулугу менен андан кийинки ичкен экинчи стакандын баалуулугу сага керектиги азаят депчи. Ошол сыяктуу эле бактылуулукка дагы адам дагы көнүп калат дейт да. Мисалы түгөйүңө биринчи жете электе ашыгып жүргөн кезиңде ал сен үчүн укмуш ыйык адам, бирок күндө ал адам менен чогуу жашай бергениңде, күндө мындай орусча айтканда доступный абалга келгениңде сага кандайдыр бир деңгээлде анын баягыдай баркы кетип калат дейт да. Мисалы адам дайыма бир нерсеге умтулуп сезимдери ашып жүрүп жашаганга көнүп калган да, ошол сыяктуу мисалы жакшы жашоого да адам жакшы жашоого сонун түгөй менен жашаганга да көнүп калат дейт да, анан баркын билбей баалабай калат дейт да. Ошол анын сыңары анан ошондой абалдарда бир убактарда жете албай биринчи бир стакан суусап турганда стакандагы сууңду ичкен сыяктуу андан кийин көнүп калган үчүн улам суу иче берген үчүн ага чейин андан кийин такыр суусабаганың үчүн сага суунун да баркы жок болуп калат деген сыяктуу. Анан жашоо дагы так эле ошондой окшойт да. Анан бир убактарда ашык болуп үйлөнгөн түгөйүң дагы кайра романтика уюштуруп, кайра бири бириңди таанып, анан аракет кылып, мамилеңди сактап калганга, мындан ары улантканга аракет кылбасаң, өзгөчө балалуу болгондон кийин эки түгөй, эки башка адам болуп чоңоюп, бири бирин тааныган кишилер болуп кетүүсү толук мүмкүн экен да. Анан мисалы ажырашуулардын дагы себеби ошол болуп атпайбы? Мисалы зордук, зомбулук жок, уруш талаш жок эле, эки адам, эки башка адам болуп бири бирин баягыдай жакшы көрбөй калат да. Анан бир убакта жакшы көрүп үйлөнгөн түгөйлөр эгер дайыма экөө бири бирине көңүл бура турган болсо, ошончолук бири бирине кайдыгер адамдарга айланып калуусу ыктымалдуулугу өтө аз да. Анан Чыңгыз Айтматовдун экинчиси дагы бир аябай белгилүү айткан, ошо достук жөнүндө айткан сөздөрү мен үчүн аябай маанилүү болчу. Бул дал ушул Делбиримде айтылганын билген эмесмин. Достун достугу башка жамандык түшкөндө билинет дешет, менимче жакшылыкта да билинет деп айтканычы. Буну афоризм сыяктуу жердин баарында эле жүрчү. Анан мен достук тууралуу видеомду да көрсөңөр керек. Мен достон жолум жок деп, жакын досум жок болчу деп кайгырып аябай мен үчүн аябай мындай больная тема да орусча айтканда. Анан ушул сөзү аябай жакчы да. Анан ушул китептен дал ушул Делбиримден чыкканын көрүп анан деп аябай кубанып калдым. Себеби Чыңгыз Айтматов айткан деп ар түрдүү афоризмдерди ташып жүрөбүз, анан бирок контексти кайсактагы контексттен суруп чыкканыбызды билбейбиз да. Анан ошон үчүн ушу Делбиримден көргөнүмө аябай кубандым. Эгер калган чыгармаларын окуганда дагы башка айтып жүргөн белгилүү сөздөрү ошо чыгармалардан чыгат окшойт деп ойлоп калдым. Анан достун достугу башка жамандык түшкөндө эле билинет дешет, менимче жакшылыкта да билинет деген сөзү мага аябай жагат. Мурдатан эле Делбиримди окуганга чейин эле жакчу. Себеби эми бирөөнүн башына жамандык келип атканда адам табигый түрдө боороруп, жардамдашып, жакыны каза болуп калса көз көрсөтүп койгонго кудурети дайым жетет. Бирок сенин жаныңда эле чоңоюп жүргөн досуң башка сен жете албаган ийгиликтерге жетип калганда же болбосо сеникинен артык башкачараак жашоо жашап атканын көргөндө ошону кабыл алып жана көрө албаган сезимиңди басып жашоо аябай оор да. Ошол үчүн мен Айтматовдун ошол айтканына аябай ишенем. Досту жаманчылыкта, жаманчылыкта айланаңда кишини толтура киши болуусу мүмкүн, бирок сен жакшылык болгондо, сен кадимкидей өйдөлөп, аброюң жогорулап баштаганда айланаңдагы адамдар кадимкидей жок калат экен да. Так эле мындай пирамиданы элестетсеңер, сен ылдый кезде, белгилүү эмес кезиңде, сени элдер сөз кыла элек кезинде, сен айланаңда толтура киши бар, анан бир аз өйдөлөп баштаганыңда кадимкидей шагырап түшүп калат да. Адамдар айланаңда баягы эң жакын бир төшөктө уктап чоңойгон адамдарың дагы кандайдыр бир деңгээлде чоочун болуп калат экен да. Анан ошон үчүн ошол нерсени Чыңгыз Айтматов өз башынан өткөрсө керек да. Себеби өзү жетим чоңоюп, анан атасы Төрөкул Айтматов репрессияга кеткенден кийин апасы болуп жокчулукта кыйналышып, анан ошентип жүрүп, анан ошол Чыңгыз Айтматов өзүн өзү жасады да.
Анан балким студент кезинде, андан кийин чогуу иштеп жүргөн кезде жаш кезиндеги достору анан Чыңгыз Айтматов болгондон кийин анан көп адамды жоготсо керек да, натуралдуу түрдө. Ошондон келип чыккан нерсе экен. Себеби кандай сен чыгарма жазып аткан болсоң дагы, каармандарды куруп атканыңда сен баары бир эле өзүңдүн ичиңден ар бир каармандан сен өзүңдүн сезимдериңди бере берет экенсиң да. Ошон үчүн ошол жана ойлоруңду ошол китептерде да чыгармаларыңда дагы өзүң түздөн түз айтпасаң да, мисалы Ильяз аркылуу да айтканга мажбур болот окшойсуң да. Анан андан кийинки дагы бир сөз ушул жерде токтолуп кетким келди. Кайра кайтып келатканда үйгө бурула алган жокмун. Асель менен урушуп алганыман эмес, жан адамга көрүнгүм келбеди. Башкалар кантээрин билбейм, бирок мен өзүм мындай учурларда кишилерден качып өз кайгымды өзүм тартканды туура көрөм. Башка бирөөнүн башын оорутуп эмне, колунан келсе ачууң таркап, өкүнүчүң басылганча өзүңчө кыйнал дейт. Анан бизде өзгөчө эркектерге, айымдарга дагы эмес, эркектерге алсыз болгонго, ыйлаганга, ката жасаганга болбойт да. Биздин коомдо жигитке 70 өнөр азды кылат. Сен эмне жигитсиң да жигит бол деп деген сыяктуу мындай тилекке каршы англис тилинде vulnerable деген сөз бар го. Мындай сезимдериңе алсыз, сезимдериңе аяр мамиле жасоо деген түшүнүк жок да. Мисалы ыйладым десең сооп болуптур деген коом болгон үчүн тилекке каршы мындай ыйлап аткан абалында, оор абалында ошо Ильяз ошол убакта сезимдери кайнап уят болуп атканында жанында түшүнө турчу адам жок экен да. Баары сынап, сен эмне кылганың деп, мисалы ошол жерде шофёрлордун баардыгы жана жээрип тилдерин кайрашыптыр да. Анан ошол эле нерсени мисалы ошону келип мисалы Аселге да келип айта албаганы, арданганы, уялганы, анан мындай алсыз болуп көрүнө алаганга кудурети жетпегенине мен аябай ошол биздин коомдун чыныгы жүзү ушул деп сездим. Себеби биздин кичинекей баланы эле, кичинекей эркек баланы да ыйлатышпайт да бизде. Ыйлабайт, жигит ыйлабайт, алсыз болбойт. Жигит деген эмне, күчтүү болуш керек, анан үй бүлөсүн башкарыш керек, ал эле бул эле деп. Анан ушул Ильяздын образы аркылуу Айтматов аябай жакшы көрсөтүп бериптир. Эркекке алсыз болууга такыр мүмкүн эмес да. Жигит болсоң шок болбосоң жок бол дейт да. Бул сөздүн аркасында аябай чоң маани жатат да. Анан эми дайыма ушу жигиттин баары эле дайыма 24 саат бою шок боло албайсың да, шок боло албаган убактарың дагы болот да. Ошол убактарда сага мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бул Ильяз бул жалгыз эле өзүнүн ичиндеги өзүмчүлдүк эмес, ошол уялганда коомдон элемнедейттен дагы ошол жигит катары коомдо ошонун ыйы, кайгысы, жеңилгени, ошол нерселерге мүмкүнчүлүгү болбогондон дагы аябай жоголуп кеткен себеби да. Анан бул Ильяз эле эмес, биздин коомдо аябай көп, мисалы көп эркектердин мисалы ичип кетүү нерсеси проблемасы бар. Мисалы көп эле эркектер мисалы жана токолдон бир тынчтык таап баштап атышат, мисалы өзүн өзү алаксытып мүмкүн болушунча. Жанагы өткөндө бир психологду угуп атсам, адамдар башына кыйынчылык иш түшкөндө мүмкүн болушунча ошол нерсени мисалы алкоголь менен басканга аракет кылат дейт, анан секс менен басканга аракет кылат дейт да. Секс менен басканга аракет кылат дегени биздикилерден токолдон токол алып, анан кыздардан кыздарга барып аял турса болбой, мисалы ошол мүмкүн болушунча ошол нерсени кайра өзүнө болгон ишеничин ошол жерден, ошол жасаган иштерден алганга аракет кылып, бирок ошол эле убакта унутканга, мээсин блоктогонго, ошол проблемалар менен беттешпегенге аракет кылат дейт да. Анан ошол бул YouTube'га өзүнчө видео тартайын деген ниетим бар болчу ошол нерседе, бирок изилдөөдө ошол нерсе бар экен да. Анан Ильяз мисалы ичип кетүүнү тандаган жок, ичти, бирок ойноштуп алды. Мисалы ошол эле учурда башка Ильязды жектебей турган, ошол боюнча болгон боткон өмпөк-дөмпөгү менен, кемчилиги менен кабыл ала турган, шартсыз сен кандай болсоң ошондой боюнча жакшы көрөм сени деп кабыл ала турган, мисалы Кадичанын койнунан, жашоосунан тынчтык таап алды да. Себеби Аселди дагы ошондой башкалардай жектейт деген үмүттө калды да. Мисалы Аселге мен сени эч качан кор кылбайм, делбирим деп алган. Анан кор кылбам, мен дайыма 24 саат бою шок жигит боло тургандай болом, мен күчтүү жигит болом деген сөз берип алган үчүн анан алсыз болуп көрүнгөнүнөн дагы аябай уялды да. Бул мисалы түгөйлөрдүн өзгөчө ошо бири-бирине 24 сааттай чогуу жашап аткандан кийин түгөйлөрдүн бири-бирине кыла турган эң чоң жакшылыгы түгөйүңдүн бир саамга жашоосунда ошондой өткөл убакыт өтүп атканда алсыз болуп болгонуна мүмкүнчүлүк берүү деп. Мүмкүнчүлүк берүү өзгөчө биздин эркектерге, себеби бизде эркектерди коом тилекке каршы көп киши ордуна көрбөйт, маанисиз, анан өзгөчө жана күчүү же жалгыз үйдө кала турган эркектер болсо энеси ансыз да эмчектен чыгарган эмес, ал адам мындай өтө аялы менен энесинин ортосунда чайналып жашаганга да мажбур. Мисалы ошол убакта да мисалы алсыз болгонуна энеси мүмкүнчүлүк бербейчи, аялы мүмкүнчүлүк бербей, мындай
кандайдыр бир деңгээлде бир чайналган бир хаостун ичинде да, анан балким ошол эркек чын эле ошондой оор абалда экенин кабыл алса, анан ошол оор абалдан чыкканга аракет кылат да. Оор абалда экенин да кабыл алганга да мүмкүнчүлүгү жок. Эмнеге? Себеби ал ата энесин баккан күчү бала же жалгыз бала дайыма күчтүү болуп мачо болуш керек деген нерсе да. Анан дайыма мачо болуп тура албайсың да, тилекке каршы, анан кээде да алыс болгонго убакыт керек да. Анан буга чейин айтыптырмын. Анан эми мисалы ошол эле учурда анан да Кадичанын дагы Ильязды эмне үчүн кабыл алганы тууралуу өткөндө бир изилдөө окудум эле. Ошол туурасында да бир аз айтып берейин. Кетпечи деди акырын. Анан башын көтөрө караңгыда көзү мүңгүлө карап көкүрөгүмө артыла тартып энтиге сүйлөдү. Эми сенсиз күнүм жок. Сен мендиксиң. Баштаган эле мендик болчусуң. Каалаганым сенин сүйүүң гана керек. Башка эчтеменин кереги жок, Ильяс. Бирок мен да эмне сенден калбаймын, түшүндүңбү? Калбаймын. Кадича ыйлап жиберди, көз жаш менен бетиме тамчатты дейт да. Кадичанын бул Ильязга чейин ажырашып кеткенин дагы айтышат. Анан көпчүлүк учурда мисалы өткөндө мен тиги Калкка ачык телеграм каналымда жаздым эле. Менин бир окурман аялым, мен экинчи аял болгонго экинчи аял болуп турмушка чыккам. Анан ошол нерсе шариятка ылайыктуу экен. Анан азыр биздин жашыруун үй бүлө куруп балалуу болгонубузду жолдошумдун биринчи аял билип калыптыр дагы. Анан мүмкүн болсо аялыңды ташта, мени же аны танда деп шарт коюп атыптыр. Анан жолдошум азыр учурда чайналып атат. Анан мен мүмкүн болсо биринчи аял менен ынтымакта жашагым келет, кат жазсам, эмне алсам деп сураптыр болчу да. Анан ошол убакта мен аябай көп албетте жалпы окурмандарымдан суранган үчүн бөлүшүп бердим. Анан пикирлерин угуп атам. Андан сырткары мен өзүм изилдөө жасап көрдүм да, эмне үчүн дени кардысоо жакшынакай жапжаш кыздар башка бирөөнүн not available деп коет англисче айтканда, бош эмес, башка бирөөнүн күйөөсүнө жармашканга, башка бирөөнүн күйөөсү менен үй бүлө курганга, мамиле курганга даяр деп ойношуп болгонго даяр, жашынып көөлөкөдөгү жашоого дагы макул деген нерсени изилдеп көргөнүмдө, бул дүйнөдө дагы мисалы мистресс деп коет англис тилинде дагы, мисалы жапжакшынакай эле жаш кыздар керек болсо финансылык жактан көз карандысыз эмес болгондо дагы үй бүлөлүү эркекке жармашып, үй бүлөлүү эркек менен мамиле курганга макул болгонун бирден бир себеби, ончакты себеби бар экен. YouTube'да бул туурасында бул жумада видеом келет, бирок эң биринчи себептердин бири дагы, эгер кыздын мурда бир эркектен көңүлү калган болсо, балким бизде дагы көпчүлүк учурда алайымдын дагы экинчи турмуш экен, мисалы ошол дагы аябай окшошот экен. Мисалы так эле Кадича сыяктуучу, мисалы Кадичанын да мурун башка бир турмушу бар турбу, анан жыргаган киши ажырашпайт да, демек эркектен күйөөсүнөн кандайдыр бир деңгээлде көңүлү калды. Анан ошол убакта психологиялык жактан бир эркекке толугу менен жоопкерчилик алып, анан мисалы бир эркекти мындай орусча айтканда полностью меники деп менчиктештиргиси келип экен да. Анан анын түпкүрүндө бирөөнүн эркегин алсам, мындай айтканда part time эле мамиле курсам, жана толук эмесчи, мисалы жумасына бир эки эле жолу жолугуп, мен жоопкерчилик албайм деген сыяктуу, бул эркек менен толук кандуу мамиле кургусу келбегенин дагы бир аркасында ошондой психологиялык себеби бар экен да. Себеби биринчи күйөөсү толук күйөөсү болчу, мисалы, анан ал кишиден көңүлү калды. Кайра бир киши менен 24 саат бою толугу менен жашагысы келбейт, бирок эмнегедир бирөөнүн күйөөсү менен эле мындай жоопкерчилик албай эле, бул меники деп толугу менен ошондой мамиле курганга даяр болуп калат дейт да. Анан ушунун аркасында ушундай изилдөөлөр бар экен. YouTube'да видеом келет, ал туурасында дагы бөлүшөм. Анан ошон үчүн мисалы Кадичанын дагы Ильязды жакшы көрүп аткан себеби дагы, Ильяз аны жакшы көрбөрүн эч качан билчү, ал Ильяздыкы эмес экен. Ильяз үйлөнө электе эле аны карабаарын дагы билчү. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин да макул мага кел деп аткан себеби, ал Ильяз экөө эч качан чогуу кылбайт, балким таштап кетет. Ошо жанагы психологиялык нерсеси дагы ошондон экен да. Анан ошондой бир эмоционалдык деңгээли дагы ошол. Мисалы Кадича Нынна образындагы айымдар, мисалы бир ажырашкандан кийин сөзсүз түрдө иштеш керек экен да, өзүнүн үстүнөн сезимдерин таанып, өзүнүн үстүнөн аракет кылып, ажырашкандан кийин да бир жок дегенде 3 жыл керек деп айтып коюшат го. Болжол менен мисалы адам кайра өзүн таанып, биринчи турмушунда кетирген каталарын анализдеп, кайра ошол нерсени кайталабайын да, биринчи күйөөмө окшогон же болбосо биринчи аялыма окшогон киши менен жолугуп калбайын деп аракет кылышат го. Ошон үчүн ошол нерсенин үстүнөн иштегени дагы аябай пайдалуу болмок экен. Кадичанын эмоционалдык абалы биринчи күйөөсүндөгү алган травмалар менен кошулуп эле кайра эле дагы бир жашоону улантып атат да. Бирок акыры эмне болду? Акыры иштеген жок, Ильяз кетип калды. Андан кийин анан бул сөздү дагы буга чейин айтыптырмын. Айтууга даай албадым. Айтканым өлтүрө чапкан менен барабар.
барабар болмок, аядым бирок айтсам дагы болмок экен деп жанагы Кадича менен жатып алганын жанагы окуялардын баардыгын Аселге айта албай коет го. Анан Аселге айта албай койгон силерде кандай сезим болду билбейм, бирок Аселге айта албай койгонун мен жанагындай сөз берип алган үчүн кайра көңүлүн ооруткусу келбей, Аселдин да көңүлүн ооруткусу келбей, ал учурда мындай өзү дагы куруп алган Ильяс, мен дайыма сени коргоп жүрөм, мен сени бир тал чачыңды түшүрбөйм, делбирим деп алган образдан да чыккандан да коркту да. Адам себеби сен өзүңдү дагы образыңды түзөсүң да. Менин ушундай образым бар, мен ушундай адам болгум келет деп, анан ошондой адам болгонго күндү аракет кыласың. Адамга күн сайын эң кыйыны адам болуу деп айтат го, Чыңгыз Айтматовдун эле сөзү. Анан ошо адам болуудан сырткары менин түшүнүгүмдө күн сайын өзүң болгонго аракет кылуу да, себеби сен өзүң үстүнөн күндө иштейсиң. Анан ошол куруп алган образың, белгилүү баалуулуктарың бар, жашоого болгон көз карашың бар, тандоолоруң бар. Анан ошолордон чыгып кетип, кээде бузулуп кетесиң да, кадимкидей эле поезддин жолун элестеткиле, сен кетип бараткан поездсың, анан жолду өзүң салгансың да, ошол жол менен улам салып кетип баратасың. Анан кээде чыгып кеткенге өзүңө жол бербейсиң да, бирок кээде чыгып токтоп анан башка жол курганга да мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ошол сыяктуу бул мен делбиримдин бир тал чачын түшүрбөйм деген образды куруп алган үчүн Ильяс анан айта албай калды деп да ойлодум. Балким Аселди дагы аяшы дагы мүмкүн, бирок анын арткасында чын эле мындай адам дагы өзүмчүл, жана ошол жана эгосу, уят болгусу келбегени, анан көйгөй чыкканда ошол нерсе менен беттешпеген ордуна качып кеткени тандаганы бул аябай оңой жол да. Анан мен дагы буга чейинки түз эфирде бөлүшүп ошо түгөйлөрдүн мамилеси деген жерде бир аз айттым эле. Ошо жана белгилүү канадалык психолог Джордан Питерсон дайыма айтат, эгер аялың менен, күйөөң менен жумасына жок дегенде 1,5 саат деп айтат да, эң аз ошол эң оор маселелерди сен уккуң келбеген, талкуулагың келбеген маселелерди талкуулап, жума сайын угуп, беттешип, ошол маселени жума сайын улам чечпесең, анан уккуң келбеген пикирлердин, маселелердин баарын ажырашууда, сот учурунда угасың деп айтат да. Анан ошон үчүн ошол нерсеге жеткирбей отур, аялыңды, күйөөңдү 1,5 саат жумасына ук деп айтат го. Анан сыңары ошондой ортодо коммуникация, ошо жана эмоционалдык жетилгендин үй бүлө болгондон кийин, көйгөйлөр болгондо канчалык сага жакпай турса, канчалык сени эгоңдү талкалай турган болсо дагы ошол нерсени отуруп сүйлөшпөгөндүн мисалы аябай көп экен да. Мисалы Асел дагы, Ильяс дагы ошол жерде экөө тең бири-бирин жакшы көрүп турат. Болгону эле отуруп 1 саат сүйлөшүп, ыйлап мындан ары эмне кылабыз дей албаганынын айынан барып анан Кадичанын алдына түшүп, анан жашоосу талкаланып, анан Асел барып кайра Байтемирге башка кишиге турмушка чыгып калды да. Анан бизде кыргыздар бул нерсени тагдыр ушинтип калды деп коет. Жок, өлүмдөн, кырсыктан башкасынын баары тагдыр эмес, аны өзүң тандайсың да. Ошол үчүн башыңа бир кырсык түшсө же болбосо өлүп калсаң, жага айыкпас бир башкача айттырбай дарт келе турган болсо, ал нерселер мына ошол нерселер тагдыр да, сенин контролуңдагы эмес нерселер. Бирок калган нерсенин баары жашоонун күндө сен ошол күйөөң менен күндө ошол аял менен жашаганды тандап аткандан кийин бул сенин тандооң да, тагдырың эмес. Ошол нерсени чыгармада аябай көрсөткөнгө аракет кылыптыр. Мага аябай жакты. Мына бир сүйлөмөн айтып коюптур: журт көзүнөн, ачуу чындыктан өзүмдөн качканда Кадичанын койнуна барып пааландым дейт да. Жоопкерчиликтен it was really hard to face the problems да. Мисалы, чын эле өзүнүн башындагы проблемалар менен жанагындай абалга келип калганы менен беттешкен аябай оор болгон үчүн Кадичанын койнуна кирип калган оңой чечимдей сезилди да. Андан кийин акыркы эле бир нерсени белгилеп алыптырмын. Ушул жерине жеткенде аябай боздоп ыйладым. Анан Байтемир көкүрөгүн ийне салып, баланы колдон жетелеп кете берди. Бир чоң, бир кичинекей 2 киши жолдо кол кармашып кетип баратты депчи. Мына баары бүттү дейт да. Ушул жерге келгенде азырда кайра ыйлагым келип кетет экен. Бүттү да. Жашооң ошо боюнча тагдыр деп кабыл алдың. Мындан ары дагы эмне кыларыңды билбей калдың. Ушунчалык абалга келбей, түгөйлөр бири-бири менен сүйлөшсө, алдын алса болот да. Анан болгону ошол сенин ошондой эмоционалдык жетилбегениңдин натыйжасында балдарың азап тартып калат да. Көпчүлүк учурда ашыгып, бири-бирине ашык болуп сүйүп күйгөн түгөйлөрдүн дагы ажырашып калуусунун эң негизги себеби отуруп көйгөйүн убагында сүйлөшпөгөнү да. Отуруп көйгөйүн убагында сүйлөшпөгөнү. Мына элестеткиле, өткөндө эфирде да айтып бердим эле, бул стаканда суу бар.
ар бир көйгөйлөрүңөр ошо стакандын ичинде суу болуп толо берсе, анан стаканга батпай калат, анан бир күнү жарылат да. Эгер мүмкүн болушунча ташытпай убагында ар бир чыккан көйгөйдү, мисалы стаканыңарды ташытпай үй бүлө деген убагында сүйлөшүп турган аябай маанилүү да. Мисалы биз Арстан экөөбүз жума сайын сүйлөшөбүз да, жума сайын сүйлөшкөнгө аракет кылабыз, жума сайын бири-бирибизге бир жака чакырабыз, анан айтабыз да, анан маселе болгондо ошону убагында чечкенге аябай аракет кылабыз. Биздин башында үйлөнүп баштап, анан буга чейинки видеодо айттык элек, жанагы биздин жеке чек арабызды коргобой, үй бүлөбүздүн негизги эрежелерин коюп албаган мезгилде биздин стаканыбыз дагы толуп кеткен абалга жеткен да. Ошон үчүн ошондон кийин экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Кандай нерсе болсо кел сүйлөшөлү дагы. Ар бир жумада жаңы жума баштаганга аракет кылалы. Мурдагы өткөн жумада катаны кайталабай деп. Мындай айтканда мындай бир идеалдуу жашоо сыяктуу көрүнүп атат, бирок аябай оор, жасагым келбейт. Андан көрө жеңил, мисалы таарынып жүрө берген, бирок айла жок, айтыш керек. Өзүңө тараган комментарийлерди угуш керек. Анан ошентип атып оңолосуң, ошентип атып сактайсың. Болбосо биздин балабыз күнөөлүү эмес да. Биздин балабыз өзү сурантып ушул жашоого келген эмес да. Анан бирок анын жашоосун тозок кылып салбай, анын дагы мындай бактылуу балалык өткөрүп, анан бул үйдөн чоңоюп учуп чыгып кетишине биз аябай жоопкерчиликтүүбүз. Анан акыркы баян болсо, бул жолчунун баяны дейт. Байтемирдин эмоционалдык жактан жетилгенине мен аябай баа бердим. Эмоционалдык жактан эле жетилбестен бул турмуш аябай калчаптыр да. Кээде адамдын өзгөрүүсү үчүн, көп нерсени аңдоосу үчүн башынан оор нерсе өтүш керек дейт. Анан Байтемирдин башынан согуш өтүптүр, анан үй бүлөлөрүн жоготкон өтүптүр да. Ошондо жашоонун тирүүлүктүн баркын кадимкидей билип, анан зорго айласы жок чоңойгонго туура келиптир да. Ошондо мисалы Асель менен Саматты боруна кысып, үй бүлө кылып куруп калыптыр. Анан бирок ошол эле учурда ал дагы бир күнү кетип калса дагы макул деп кабыл алып, бул аябай чоң эмоционалдык жактан жетилгендик деген нерсенин белгиси. Бир күнү кетип калышы дагы мүмкүн. Балким Ильяс келгенде дагы, мен ошол Ильяс келгенде дагы, мисалы Асель үйгө киргенде отундарды колунан таштап ийет дейт да. Ошондо Ильяс жолдош экенин түшүнүп, анан ошол жерде экөөнү мүмкүнчүлүк берип, анан кызганып, чыр салып, эмне келдиң дебей, анан адамдык кылып, эмоционалдык жактан жетилген, абдан чоң жетилгендик да. Бул Ильястын машинесин оңдоп, анан кайра эч нерсени билгизбей, эки адамды тең жүрөгүн оорутпай, анан узатыптыр да. Ыйлам келип бараң айтып турат. Ошол мага Делбиримдин таасири өтө чоң. Дагы деле менимче өмүр бою унутпай, эстеп, кайра сактап окуп жүргөн чыгармалардан болот окшойт. Жүрөгүм аябай жакты. Анан миң психологиялык китептерди окугандан дагы бир ушундай көркөм чыгарма окуп, көрүп, анализдеп койгон аябай сонун чоң таасир берет экен. Силер да оюңарды айткыла, кандай таасир калдыңар, кайсы жерине келген, ыйладыңар, мындай Делбиримди да ыйлабай укканда мүмкүн эмес болуш керек. Окуган, балким кайсы жерине жиниңиз келди, ошо сезимдериңизди, эмоцияларыңызды жазганга аракет кылыңыз. Анан бул видеом сизге жакты деген үмүттөмүн. Анан кийинки айда дагы китеп тандайбыз. Анан балким кийинки айда кайсы китепти тандаганга силердин сунуштарыңар болсо дагы жазгыла. Мен дагы ачыкмын. Дайыма эле мен ушул китепти окугула деп, ушул китепти окуйбуз деп тапшырма берип койгум келбей эле. Бул чөйрөнү баарыбыз чогуу куруп атабыз. Анан китеп клубун да чогуу куруп атабыз. Анан ойлойт элем, кыргыз тилдүү, Кыргызстандагы эң чоң китеп клубу болуп дагы өнүксөк абдан сонун болмок экен депчи. Анан элестетип кеттим да, бир убактарда мисалы Кыргызстанда, балким дүйнөнүн дагы бир башка бурчунда улам бир жерден чөйрө мүчөлөрү жолугуп, анан китептерибизди талкуулап, ойлорубузду талкуулап, анан бир деңгээлде бири-бирибизге көмөк көрсөтө турган чөйрө болобуз деп. Ошол мени укканыңарга рахмат. Делбирим силерге да жакты деген үмүттөмүн. Баарыңарга ден сак мамиле. Чоң рахмат.